Görüp kalsak alıp ötüp koyarız, görmesek su geçişer. Ana geldi apaları karaptırat, götürüp koydu. Kızın jetelep ketadip, jığılıp mına ortadan ağıp ketmeyin dep çekege boyun vurdu. Azırca azırak bolğon için azır at meni ötür da ertege göğümünde atta ötelmeye kalat. Adam öte turanlı köprü salıp verse eldim göğe oşur ile. Akça aşsa gelip vurup bereriz dedi. Emi ol jaktan aşağı aşpay Öйдө тараптан ФАПка келе тургандар дагы айланып келишет. Бул жактан мектепке бара тургандар дагы айланып келишет. Hemşehrisinin jetekçilerinden soranat ile usul. Бул жер Кара Суу районунун Башбулак айыл өкмөтүнө караштуу Талдык айылы. Ушул жердин тургундары моундай суудан мектепке өтө албай, аркы чоң жолго өтө албай, бул жактагы ФАПка өтө албай кыйналып жатканын айтып кайрылышкан. Азыр биздин келген учурубузга да монтип жамгыр жаап, суу улуу келип аткан учур экен. Бул көпүрөсү эмнеге бүтпөй атат? Айылдыктардын кыйналып аткан маселеси эмнеде? Азыр көрүп билебиз. Азыр дагы окуучулар келген учурга минтип атчан киши көрүп калып. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Каяктан келип? Окуучулар өткөзгөн келдиңизби? Ошо окуучулар суунун боюна келип өтө албаганынан окуучуларды алып өтүп коеюн деп келдик. Негизи Биздин ушу Талдык айылында айрыкча жазыкта суу көбөйүп, окуучулар өтө албайт ошол жерден. Көрүп калсак алып өтүп коебуз, көрбөсөк суу geçişет, же турушат ушу жолдун боюнда, суунун боюнда. Ошо бир жакшы көпүрө түшүп калса жакшы болот ошо. могу ушундай улуу суу келет экен го, бул жамгырда кантип өтүшөт анан окуучулар? Көпүрөдөн өтө албайт, ушинтип атчан алып өтөбүз, болбосо айыл 2 километр айылдын этегинен, 2 километр айылдын башында көпүрө бар, ушуларга барышат да. Азыр эми мына убактынча ушул көпүрөнү койдук да. Мына окуучуларыбыз жөрмөлөп өтүп атат. Мындай чоңураак эжелерибиз, мисалы үчүн мен бул жерден өтө албайм. Менен жашыраак эле келин кызын жетелеп кетип атып, жыгылып мына ортодон агып кетпейин деп чекеге боюн урдум деп атпайбы? Чекеге мындайына чеке мен жыгылдым деп. Түшүп кеттирби могу өтүп Ой, барат? совсем түшүп кетип, мына улуу жакка түшпөйүн деп, наркы чекеге боюн урдум дейт. Кызын жетелеп кетип атып, ошентип түшүп кетти да ошо немеден, мына көпүрөдөн. Өтө албай Онда улуу эле, ошол күндөрү жамгыр жаап өтө улуу суу келип аткан. Бул азыр азайып калган суу, мынабычы. аркы жагыра улуураак окшойт, аркы. Ол жагы да, ол жагы көп болуп, анан бияк ашып атпайбы, эмсе мына ана көпүрөдөн өтүп атканбыз. Титиреп мындай, сал эндирак болгон үчүн сал кампирчалдар өтүп аткан. Азыр эми мына жака ооп кетип суу. Ол өтө албай калабыз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Окууга алып баратасызбы? Окууга алып барып атам, мына. Ийим ана жерде эле ушу жалдыратпай ушулардын баардыгын алып өтөм көргөнүмө. Ana geldi apaları karaptırat, götürüp koydu. Deneleri. Suyunu gördün mü? Var çok acayip etti. Bunlardan beri, onlardan beri. Azırca azırak bolğon için azır at meni ötür da ertege göğümünde atta ötelmeye kalat. An okuşular da alı ötüşke ama her bir ateni kulpuldayız da anan ala ötken adamdağı neme kılap korkot. Oşon için anan okuşular je ödöge salat je ıldığa salat. Ödөгөлү салганда эмне? Өйдөлөрдө көпүрө барбы? Ödödö машина көпүрө бар, о 2 километр ödödö. Ошого салат. Алдыда 2 километр ылдый жакта көпүрө бар, ошого салышат да. Ошо эми жолгон салганы менен о жерде кооптуу, себеби жолдо кандай машиналар өтөт, КАМАЗдар өтөт. Ата-энелер жөнөткөндөн коркобуз, ата-энелерибизди эшитип баргандан бизден кыйналдык. Биздин көйгөйүбүз ушу көп жылдан бери ушу биздин көпүрөбүз. Мына суулар ушу жылда будан көп дагы келет. Аз келген убактысы жок да, дайым ушундай көп суу келет. Мына азыр көрүп аткандай балдарыбызды алып өтөбүз, кайра бияка алып өтөбүз. Ата-энелерибиз деле сууга түшүп калып аткан учурлар болуп атат. Ошо ат болуп калса жакшы. Шап-шап өтүп алышат. Ат болбосо өтө албай, сууга түшкөнү түшүп, ушинтип кыйналып атабыз да. Бул жакта могу асма көпүрө бар экен го. Бул качан мурда курулган, анан качан иштебей калды? Бунун курулганына өтө эле көп жылдар болду.
Анан ушу 4 жыл 5 жылга кетип атат да, ушу мына тактасын биз эптеп жамап солкулдап өтөт элек. Анан ошо тактасын алып койгондон бери эч ким өтө албайбыз. Өтө 4-5 албай эле жылдан бери калдык. демек өтө албай калдык. Мында алды күчтүү эле балдар зымга тырмышып өтүшөт. Нары бери өтүп иши чыккандар. Өкмөттөн баардыгын ошо МЧСтин жетекчилеринен суранат эле ушул көпүрөнү бизге машина көпүрө эмес, биз адам өтө турган эле көпүрө салып берсе, элдин көйгөйү ошол эле бизде. Көпүрө салып берсе эле болду эле. МЧСтер деле келип, ошо бир жерлерден ушундай суу кеткен жерлерден ашып калган акча менен келип бүтүрүп беребиз деди. Негизи ол акча деле негизи ашпайт да. Атайлап эле келип, көңүл буруп, эл ушундай кыйналып атыптыр деп эле куруп берип койсочу, бардыгы жакшы иш болот эле да. Ушу элгечи өтө сонун иш болот. Айыл өкмөткө деле бир бардык, ол айыл өкмөттөн эч бизге эме болгон жок. Анан мына эл башчыбыз деле эми айыл өкмөткө айтабы айтпайбы, олдон деле кабар жок. Бул көпүрө курулуп калса канча үй бүлөнүн, канча адамдын маселеси жеңилдемек. Мына эми мына фаптан эле беркисин айтайлы, 40-50 үй бүлө бар экен. Ошодон ар биринен 4төн 5тен бала чыгат. Канча ата эне чыгат. Тынып эле бир 5 күн үйдө отурбайбызбы? Ишибиз менен жолго чыгабыз, кайра келишибиз керек. Өтө эле көп адамдын эмеси чечилет, проблемасы чечилет. 50 үй бүлө деп атат, эми 50 үй бүлө болгондо ар биринде 5тен болгондо деле эми аз менен эсептегенде ошондо бир 250 адамдын маселеси турат экен бул жерде. Андыктан бийлик жетекчилери, бул жакта караган тийиштүү органдар, сиздер өзгөчө кырдаалдар министрлиги карайт деп алар келет деген экенсиздер. Алар курбайбыз деп атыптыр, азырынча акча ашпайт деп. Бул жактын проектиси даяр экен. Бул адам өтө турган көпүрөнүн проектисин даярдап, толтуруп, даярдап койгон экен. Ошо негизинде каражат бөлүнсө эле башталган турат экен демек. Чоң жанагы Машрапсай дарыясына бардым. Ошол жөө адам өтүүчү көпүрөнү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жөнөткөм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ал бизде 2025 жылдын бюджетине каралган жок деп жооп келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги биз алдын ала иштерин жүргүзөбүз, анан өзгөчө кырдаал болгон жерлердин кесепеттерин жоёбуз. Баланска отуруп, анан селден жабыркады болгон болсо, биз ошону кайра кабылына келтирип, жаңы мост куруп берет элек. Бирок тилекке каршы бул көпүрө эч жакта баланста турбаганына байланыштуу биз жаңы мост курууга укугубуз жок. Километр барат, 2 километр келет, 4 километр жол жүрүшөт. Ылдыйдан да 2 километр барат, 2 километр өтөт, 4 километр буяктан да өтүшөт. Биз ортодок. Ошол жол менен деле бара берет. Деген мындай чоңураак окчулар. Баягы жаан жааганда мынау жолубуздан адам баса албайт. Кышында улак чабылат да мынандай адам тутуп батып калат. Майдалардын мына жолдон корккон ата энелер сөзсүз апарат, алып келет да, жетилип апарып алып келет. Убактыбыз ошого эле кетип барды. Көбүндө эле машина жок. Мисалы бизге ошондого машина жок. Баардыгылар машина менен апарып келет экен. Машинасы жоктор жөө апарып келебиз да. Неберелерибизди кылдатып садикке апарабыз. 1-2 класста окушо, уларды жетилип апарып алып келебиз. Ошондой кылабыз да. Биз ошо эң көйгөй эле бизге ошо көпүрө эле адам өткөн көпүрөсү ошо окуучулар балдарыбыз жакшына өтүп барып десе эле бизге ошол да. Эми бул жерде азыр мектеп эле эмес экен да. Сиздердин айтымыңыздар боюнча арка жакта ФАП бар экен. ФАПта Магазин бар өйдө. Магазинге өтөбүз. Өйдө жактан келгендер дагы ушу ФАПка келет. Фапка келет. Алар дагы бул түз өтө албай ылдыйга барып кайра келет. Ошондой. Ана магазинге өтсөк дагы ошондойунан барып, мына 4 километр өтүп барып келебиз. Кыскача айтканда сиздердин жолдун бул бетинде маңдайыңыздарда ФАП бар экен. ФАПка бул бетиңиздерде мектеп бар экен. Өйдө тараптан ФАПка келе тургандар дагы айланып келишет. Бул жактан мектепке бара тургандар дагы айланып келишет. Бул негизги ушу көпүрөнүн жоктугунан, адам өтө турган. Ал эми сиздер шаарга барыш үчүн, башка чоң жолго чыгыш үчүн дагы айланып чоң жолго чыгасыздар. Айылдыктар минтип өз алдынча темирлерди алып келип, убактынча коюп алышкан экен. Анысын дагы мындай жазда суу келген учурда минтип чекесинен жеп баштаптыр. Азыр бүгүн дагы жамгыр жаап атат, кечинде дагы сел түшө турган болсо, бул көпүрөсү дагы түшүп кеткен турат. Бул суу Машрапсай суусу деп аталат экен. Айылдыктардын айтымында бул суунун агымы күчтүү болуп, жазга маал өзгөчө
мындай башкаруу, бир көпүрө коюп өткөрүү татаал мындай мүмкүн эмес экен. Андыктан өз күчү менен эле эптеп ушинтип көпүрө коюп келишсе, жыйынтык чыкпагандыктан ушинтип кайрылып жатышыптыр. Мамлекет бизге бир жакшыраак көпүрө куруп берсин деп. Эгерде ошол жерде көпүрө бүтүп калган болсо, эртектегиден бери окуучулар бүт ушул жерден өтөт. Сен мектепте жактым да бул жер. Жакын. Чоң жолго салайын десе, бул жол жанагы Ош, Алай жана Эркештан Кытайга каттаган жол экен. КамАЗдар опасный болуп атат. Чоң жүк ташуучу унаалар өтөт. Жеңил машиналар жаман ызуулда учуп атат. Азыр жөнөткөндөн коркобуз да эми. Өзүм балдар чоңойса эми небереден коркулайбыз азыр. Тротуар жок жолдо. Жок. Апа, сиз бул жерде могул көпүрөдөн кантип өтүп атасыз эми? Мындай Мен бул жерден өтө албайм. Балдар ишке кетип калса, машина жок болсо иш жакка чыга албай эле отурабыз. Машина болсо машина менен барып келебиз. Машина жок болсо өтө албай эле отурабыз. Жакшылык жамандыкка деле өтө албайм. Мисалы үчүн мына көпүрөдөн өтө албайм да мен. Эми апаңда мен араң өтүп атам. Ооба да өтө албайбыз да. Иш жакка чыга албайбыз ошо. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт деген лозунгдар тынбай айтылып келет. Андыктан биздин дагы максатыбыз өлкө аймагындагы көйгөйлөр болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдырып көрсөтүү. Буну көргөн тиешелүү бийлик органдары жакшы бир тыянак чыгарып, маселени чечет деп ишенебиз.